Ошто 16 жаштагы 3 кыз жигиттин айынан 17 жаштагы кызды сабап салышкан. Жана башка жаңылыктар түрмөгү видеого лайк басып, Манас ТВ каналга катталып, акыркы жаңылыктардан кабардар болуп туруңуз. Бишкек Ош-Уна жолунда кар жаап, бороону уруп жатат. Буга байланыштуу Сосновка жана Арал посторунда оор жүк ташуучу унааларга убактылуу чектөө бар экен деген транспорт министрлиги кабарлады. Ошондой эле Төө ашуу жана Ала Белде Чычкан Капчык айында кар көчкү түшүүсү күтүлүүдө. Министрлик сапарга чыгаар алдында айдоочуларды жанына күрөк менен чынжырчаларды алууну, жол эрежелери менен унаалар ортосундагы 500 метр аралыкты так сактоого чакырат. Алматыда жер көчкү жүрүп үйлөрдү басып калды. 8 февралда Алматынын Медоо районундагы Табуу Самал Кечи районунда жер көчкү жүрүп, турак үйлөрдү басып калган. Бул тууралуу Спутник Казакстан жазып чыкты. Маалыматка караганда жер көчкүнүн жүрүшүнө муздак суу түтүгүнүн жарылышы себеп болгон. Кырсык тууралуу маалымат Казакстандын тиешелүү органдарына түнкү саат 2:20 чамасында түшкөн. Жер көчкүдөн 2 үй жабыркаган. Алдын ала маалыматтар боюнча ал үйлөрдө 4 киши болгон. Анын 2 балдар. Окуя болгон жерге жакын жайгашкан үйлөрдө жашагандар түндө эвакуацияланган. Учурда жабыркагандарды издөө иштери уланууда. Ошто 16 жаштагы 3 кыз жигиттин айынан 17 жаштагы кызды сабап салышкан. Облустук ички иштер башкармалыгынын маалыматына караганда 15 январда 3 кыз бир кызды четке алып чыгышып, алардын биринин жигити менен сүйлөшүп жүргөнүн айтып сабап салышкан. Жигит менен байланышпа деп айтышып, iPhone 8 телефонун тартып алышкан. Бул факты боюнча өмүргө жана ден соолукка коркунучтуу эмес зомбулук көрсөтүү менен тоноо беренеси боюнча кылмыш иши козголду. Негизги шектүү Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын убактылуу кармоочу жайына киргизилген. Калган 2 боюнча тергөө иштери жүрүп жатат.